Колдонууда айлык акылардын табелин тапшыруу онлайн форматта жүргүзүлүп баштады. Учурда окуу жайдын бардык структуралары толук кандуу табелдерди тапшыруунун электрондук ыкмасын колдонуп жатышат. Бул үчүн университеттин IT академиясынын инженер-программисттери Азамат Жалилов жана Арген Эргешев атайын табел Ош-Су-Кежи сайтын иштеп чыгышкан. Система университетте эмгектенген ар бир кызматкер тууралуу маалыматты Авен системасынан түз алып иштөөгө жана жыйынтыгын Берес бухгалтерия системасына экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Олтуруп жатканда выходной күндөрү, дем алыш күндөрү автоматтык түрдө өзү эсептеп берет. Айды силер болгону гана майрам күндөрү гана териш керек. И кандайдыр бир буйрук менен кайсы күндөрү эс алуу болуп калса, ошолорду гана белгилеш керек. Же кандайдыр бир белгилүү себептер менен себептүү болгон мугалимдердин ооруп калган учурда белгилеп койсо эле болду. Ошол менен автоматтык түрдө кагаз түрүндө дагы жөнөтсө болот, же электрондук вариантта жөнөтүп койсо статистикага келип чыгат. Колдонуучулар табелдерди тапшыруунун электрондук ыкмасы аларды бир топ ашыкча убакетчиликтен арылтып, убакытты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзгөнүн айтышат. Биз буга чейин 2021-жылга чейин январь айына чейин табелдерди кагаз түрүндө тапшырчубуз. Бул деген кагаз түрүндө толтуруп, директорго кол койдуртуп, кафедра башчыга кол койдуртуп, анан главный корпуска алып барып бериш керек бухгалтерлерге. Азыр 2021-жылдын январь айынан баштап биз электрондук табелге өттүк. Электрондук табелде бундай андай кыйынчылыктар жок да. Главный корпуска бардык, анан кезек күт, адет болуп калды, түштөнүгө кетти дегендей проблема болбойт. Азыр бардык эле табелдерди ушу жерден отуруп жасап, бир эле убакта жөнөтүп коюуга мүмкүн. Декабрь айында аталган система пилоттук негизде университеттин 4 структурасында сыноодон өткөн. Ошондой эле өлкө боюнча бул багыттагы алгачкы тажрыйба катары каралууда. Программисттер алдыда бул системаны да тереңирээк иштеп чыгып, жайылтууну көздөшөт.